Сокулуктун Кожомкул айылында оор жүк ташуучу 2 унаа кагышты. 6 декабрь күнү Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылында оор жүк ташуучу 2 унаа кагышты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек ош чогунда ГАЗ-23 үлгүсүндөгү унаа менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа бет маңдай кагышкан. Жабыркагандар бар. Ал эми Чүй ОИП жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Юго-Востоктогу садик барго ошол жерде мына кухнясына немелер чыгып атат. Мондойлорчу. Оштогу мамлекеттик бала бакчадан азык түлүктү үйүнө ташыган аял. Оштогу мамлекеттик бала бакчанын аймагынан азык түлүктү ташып чыгып жаткан аялды такси айдоочусу видеого тартып алган. Алдын ала маалыматка караганда аял такси чакырып азык түлүктү алып кетүүгө аракет кылган. Таксист бул көрүнүштү байкап, процессти телефонго видеого тартып, азык түлүктү кайрадан бала бакчага алып барууну талап кылган. Ал ошондой эле бул окуя боюнча тийиштүү органдарга арыз жазарын эскерткен. Окуянын чоо жайы жана аялдын ким экени тактала элек. Талкаланган Газадагы ак көйнөк кийген келин. Газа секторунда ак көйнөк кийип, турмушка чыгып жаткан кыз талкаланган көчөлөрдү аралап басты. Интернет желесине тараган видеодон Үлпөттөй көчөдө эле өтүп жатканын көрүүгө болот. Бузулган үйлөр, ураган дубалдар гана алардын жакшылыгына күбө болду. Сасык тумоого байланыштуу 207 мектеп, 214 бала бакча карантинге жабылды. Агартуу министрлиги сасык тумоо жана корч респиратордук вирустук инфекциянын күч алганына байланыштуу республика боюнча 207 мектеп жана 214 бала бакча убактылуу карантинде экенин билдирди. Бул тууралуу 7 декабрда маалымат таратып, балдардын абалы тийиштүү мамлекеттик мекемелер менен бирге тыкыр көзөмөлдөө экенин түшүндүрдү. Санитардык эпидемиологиялык кызматтын карантинге жабуу боюнча көрсөтмөсүнө ылайык агартуу министрлигинин уруксатысыз эле билим берүү процесси онлайн форматына которулат. Мектептер билим берүү процессин онлайнга өткөрүү боюнча маалыматты министрликке билдирүү түрүндө гана жөнөтүшөт деп жазылган маалыматта. Башкача айтканда, ар бир мектеп абалга жараша окутуу форматын өз алдынча өзгөртө алат. Учурда берүү уюмдарында оорулардын алдын алуу чаралары күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Белгилүү алып баруучу Айзада Жамырчиеванын атасы каза болду. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Каналыбыздын эмгек жамааты Айзада Жамырчиеванын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Пожарный эртерээк келбейби, жана эле чакыртылыптыр го, эмне алар кечип атат билейин. Бишкекте Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үй жанып өрттөнүүдө. Бишкекте жайгашкан Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үй жалындап күйдү. Борбор каланын Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу турак жайдан эле өр чыкты. Күбөлөрдүн айтымында батирдин терезелеринен жалын бүркүп, кара түтүн алыстан көрүнүп турат. Кырсык болгон жердеги адамдар, өрт өчүрүүчүлөр көпкө чейин өрт чыккан жерге келбей жаткандан нааразы болушту. Бирок кийинчерээк куткаруучулар олуттуу тоскоолдукка туш болгону белгилүү болду. Атайын техника күйүп жаткан имаратка райондогу башаламан жана өтө жыш курулуштардын айынан тез жете алган эмес. Мындай курулуштар ОКМдин ири техникаларын кире алгыс кылып салган. Тургундар бийликтен курулушка уруксат берүү саясатын кайра карап чыгууну талап кылышууда. Анткени бирөөнүн үйү өрттөнүп жатканда жардам тар жолдордо тыгылып келе албай калууда. Пожарный эртерээк келбейби, жана эле чакыртылыптыр го, эмне алар кечип атат билейин. Абдумомунова троек адрес. Абдумомунова троек бул адрес. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция
Türkiye mamleketinde болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураначы. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. О, Юго-Востоктогу ба садик барга ошол жерде мына кухнясына мо немелер чыгып атат, мондойлорчу. Мен мага салып алып кетип атат мо эже. Могу что бир садиктеги мугалимдер ошол жерде иштегендер. Садикке келген, жаш балдарга келген азык-түлүк тамактардын үйлөрүнө ташып атканын өз көзүм менен көрүп, жана видеого тарттым. Мен такси кылып иштеп жүрдүм эне. Именно мага папа болду. Ат менен агылып, буларды кайра таксиден түшүрүп, продуктыларын кайра садикке таштап, эртең силердин үстүнөн арызданам деп келе бергенмин. Урматтуу Бишкек Ош автожолунда жүргөн 2025 жылдын 8 декабрынан 10 декабрына чейин аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу тоол аймактарда кар жаап, жолдор таяк болушу күтүлүүдө. Ошол себептен жолго чыгаардан алдын жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырууну эскертип өтүшөбүз. Жана жолдор таяк болгон учурларда оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларына чычкан сасан постуна убактылуу чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Ошол себептен ушул күндөрү жолго чыкпай туруңуздарды өтүнөбүз. Hurmatli Sadir Japarov prezidentimiz, tug'ilgan kuningizni qutlayman. Biz shu yerga qancha yildan beri yashab kelamiz. Shu aksiga bizga hech ham ziyoni tekkan yo'q. Biz kredit olib, kredit to'lab yuramiz. Mal qo'y boqamiz. Biz kvartiraga yasholmaymiz. Bizni mal boqmasak yurolmaymiz. Bolalarimiz ko'p, qarilarimiz bor. Do'mga chiqib tusholmaydi. Bir dakika bo'lsa kim javob beradi? Bizni uy joyimizni tinch qo'ying. Bizga tiyishmasin. Aytib qo'ying. Sizdan so'ranam. Biz kolxozda ishlaymiz. Ulush yerlarimiz bor. Kerak bo'lsa ulush yerlarimizga shu do'm solaversin. Bizni uy joyimizni tinch qo'ysin. Sizdan so'rayman. Qonunni buzib, joyga chiqqanlar ariqni, nimani? Oqbirani arig'ini tozalatsin. Yo'lga chiqqanlarni kirgizsin, o'zi aytmoqchi, o'zini joyini o'zi olsin, lekin biz joyimizni bermaymiz. Biz joyimizga o'tiramiz. Bermaymiz.